Жаңы баш мыйзам боюнча бул ирет Жогорку Кеңешке 120 эмес 90 депутат келет. Алардын 54-ü саясий партиялардагы тизме боюнча. Калган 36 талапкер бир мандаттуу округтан шайланат. Эң көп добуш алган талапкерлер гана депутаттык мандатка ээ болушат. Жарышка түшкөн талапкерлер жана саясий партиялар көп, бирок аларды тандоо элдин колунда. Канткенде шайлоо таза өтөт. Коомчулуктан кандай салым керек? Бул туурасында кабарчыбыздын кийинки материалы. Парламенттик шайлоонун жаңы шарттары чыныгы эл өкүлдөрүн тандоого мүмкүнчүлүк берди. Шайлоочулар жеке талапкерлерге жана партиянын тизмесиндеги ар бир талапкерге дагы добуш бере алат. Ошондуктан бул жолку шайлоодо атаандаштык партиялар арасында эле эмес, партия ичиндеги талапкерлер арасында дагы курч болот. Өткөн жылдагы башаламан таза эмес шайлоону эске алуу менен бул жолу добуш берүүчүлөр тандоону туура жасашы керек. 28-ноябрда келе аткан шайлоодо таза эмес өткөзүп алсак, анда элге уал жок. Мына президентибиз Баткенде иш сапары менен жүрүп, эл менен жолугушуп атканда бир жакшы сөз айтты да, элдин тандооуна койдук. Эгерде эл начар тандап алса, Жогорку Кеңешке шайланган депутаттар чимкирик эмес, эл чимкирик деп. Абдан туура ушул жерин айткым келет да, эмне үчүн дегенде биздин колубузга бюллетень берилип атат. Туура тандоону жасашыбыз керек. Улам эле өзүбүз туура эмес тандоону баштап алып тургандан кийин депутаттарга айта салганыбыз туура эмес. Депутаттарды мына биз өзүбүз шайлап алдык. Таза шайлоону камсыздоо үчүн быйыл президент Садыр Жапаровдун буйругуна ылайык мугалимдер, студенттер, мамлекеттик кызматкерлер арасында жана башка тармактарда тигил же бул талапкерге же партияга добуш берүүгө мажбурлоо болбойт. Талапты бузгандар мыйзам алдында жооп беришет. Артында колдогон шайлоочулары барлары гана депутат боло алышат. Андыктан эл дагы бул жолу сатылбай, добушун 1-2 миң сомго эмес, алдыдагы жаркын келечеги үчүн бериши керек. Акчага сатылып жүрүп бүттүк, бир тарелка пловторго сатылып жүрүп бүттүк. Муну токтотуш керек. Жашообуз начар болуп баратпайбы? Ошондуктан биз акча дегенден качышыбыз керек дагы. Мына жакшынакай тандообузду алып беришибиз керек. Кудайга шүгүр. Мына бүгүнкү күндө бир жылдын ичинде өнүгүп өсүп келатабыз. Биз ушуну талкалап койбойлу. Жаңы шайлоо мыйзамы боюнча Жогорку Кеңештеги депутаттардын саны 120дан 90го кыскарды. Депутаттардын 36сы бир мандаттуу округтан шайланат. Калган 54 депутат парламентке партия жана алган добушу аркылуу келет. Бул ирет таластык жаштар шайлоонун шайтан оюндарына азгырылбай, элдин үнүн шайлоо алдында гана эмес, шайлоодон кийинки 5 жылдыкта дагы уга турган депутаттарды тандоого чакырышат. Биз элдер өзүбүзгө мындай өкүл шайлап атабыз тиякачы. Мына биздин атыбыздан барып сүйлө. Биз үстүбүздөн барып туруп мыйзамды току. Кааласаң бизди кыйна, ушинтип өчүрүп, же болбосо айлыкты азайтып, же болбосо жакшылап иштеп, биздин айлыгыбызды көтөр, жумуш орундарды түз, тротуарларды сал, бала бакчаларды сал, мектептердин билим деңгээлин көтөр, өстүр деген бир эме да. Активист Бектур Медетов 5 жылдык тагдырды акчага сатпай, талдап өлкөнү оңдой турган партияны жана талапкерлерди тандоо зарылдыгын эскертет. Антпесе ар шайлоо өткөн сайын өнүгүүдөн аксап, өлкөдө оң жыйынтык чыкпай келет. Кыргыздар өзүнүн эле колубузда, бизди эч ким келип туруп оңдой бербейт. Мына шайлоо деген эмне үчүн шайлоо? Ошол силерге шанс. 1000 сомго, 2000 сомго, мейли 3000 сомго сатканым менен 5 жылдын ичинде биз башка өлкөлөрдөнчү бир 20 жыл, 10 жыл, 15 жыл жөн эле мындай артка кетип атабыз да. Сен жана сатып атканың айланып келип өзүңө, сенин балаңа, небереңе сөзсүз түрдө жашоосуна тиет да, турмушуна тиет да. Тамак ичкен тамагына, кийген кийимине, алган айлыгына, жашоо сапатына, ден соолугуна. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Үгүт иштери 29 октябрда башталат. Белгилей кетсек, Талас облусу Манас жана Кара Бура деп 2 шайлоо округуна бөлүндү. Ар бир округтан 80 миңден кем эмес шайлоочулардын катышуусу күтүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.